Экс-президент Роза Отунбаеванын Садыр Жапаровду бардык күчтөрдүн башын бириктирүүгө чакырганы коомчулукта ар кандай пикирлерге жем таштады. Эске салсак, ал буга чейин кезексиз шайлоону кырсык шайлоо деп сындап келген. Маалымат каражаттарына маек берип, терс пикирлерди айтып келген Роза Отунбаева кыска убакытта пикирин өзгөртүп жибергени коомчулукту таң калтырып турат. Бир катар мамлекеттердин башчылары Садыр Жапаровдун президент болгонун тааныгандан кийин Роза Отунбаеванын аргасыз кадамы экенин көпчүлүк түшүнүп эле турат. Кайрадагы жаңы бийликтин катарына кирип, өзүнүн саясатын өткөрөйүн деген ою да. Эми мына бизди сазга батырган 2010 алынган Конституциянын атасы Текебаев болсо, энеси Отунбаева. Президенттик башкаруу деген бул болбогон окот. Парламент башкаруудан эч жакшы нерсе жок деп туруп эле. Азыр эми 82% президенттик башкаруу деп кабыл алып, жаңы президент шайлагандан кийин эле биргем деп калган канчалык деңгээлде ишенүүгө болот. 2010 жылдагы инкылаптан кийин убактылуу өкмөткө келип, андан соң мамлекетте аз убакыт жетектеген Роза Отунбаева бир катар калпыз кадамдары менен коомчулуктун сынына кабылган эле. Ал кезде унуткарып, азыр даанышман болуп, кеп кеңешин айтууга далалат кылган аракети байкалат. Азыркы бийликке тоскоолдук жаратпаган эле, анын өлкөгө тийгизген пайдасы болмок дешет эксперттер. Булар чын эле ошол парламент башкарууну байлаган каалаган болсо ошончо калсын. Бириксе жаңы бийликтин саясатын колдосун да ошого тоскоол кылбасын. Чынын айтканда, Отунбаева, Текебаев, Кулов, Шеримкулов деген саясатчылар азыр бирикпесе дагы, мына жаңы бийликтин ишине тоскоолдук кылбаса эле, ошол жакшы иш болот да. Бирок биригип алып турган кийин ичинен баягы ирип турса, анда кыйын тозокко жолугуп калабыз. Белгилүү болгондой, жаңы шайланган президент өлкөнү сазга батырган жемкорлордон тазалайын деп убада берип келген. Мындай тазалоого Роза Отунбаевада туш болушу ыктымалдыгы бар. Бул саясий коррупция, экономик коррупцияны алдаганча коркунучтуу да. Саясий коррупцияга төңкөрүшкө алып келет, элдин турмушун бузат. Буларды атайын статьялар ошо боюнча карап көрсө, бул өзү абдан чоң күнөө коюлуп калышы мүмкүн. Себеби негизинен мына мен көрүп калдым. Убактылуу өкмөт алардын чыгарган декреттердин баардыгы баягы өткөн мезгилде президент шайлашын баардыгы мыйзамсыз, укукталарын чыгып кетишкенде өздөрүнө өзү кылган. Ошол жерде ячейкалардын акчаларын бөлүп алышкан, талашкан, тартышкан, эми иттей үрүшкөн бири-бирине. Ошондуктан эгер ошол мезгилге келсек, анда бул буга сөз кишилер жооп берип калыш. Өзгөчө оштогу окуяны болтурбай коюуга болмок. Саясатчылар айткан сөзүнөн кайтпай өзүнүн бир позициясында туруш керек да. Анан бүгүн бирди сүйлөп, эртең позициясын өзгөртүп, бөлөкчө позицияны кармаган, мен ойлойм бул келечекке жаш чоңоюп келаткан муундарга үлгү катары эсептеген болбойт да. Роза Отунбаева Садыр Жапаровду буга чейин Бакиевдин жанында жүргөн деп сындап келген. Азыркы бийликтин башына келгендер Акаевдин, Бакиевдин кадры болушу мүмкүн, бирок алардын жемиши эмес. Сын айтып жаткандар өздөрү да ошол убакта жогорку рангдагы кызматтарда иштешкен. Андыктан кайра эле жаңы келген бийликке жагалданып, элди ичтен ириткенден алыс болушса дешет. Ажигит Матраимов, Калсыбек Тупеков, 7 канал, Бишкек.